Асылбек Жээнбековду соттон кантип тергөө абагына алып кеткен видео. Бүгүн 23 июнда Бишкек шаардык соту УКМК Кумтөр иши боюнча айыптап жаткан Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча адвокаттын арызын карады. Эске салсак, акыркы сот отурумунда тергөө камакка алынган Жээнбеков менен Зулбукаровду сот залына алып кирбегендиктен сот отуруму кийинкиге калтырылгандыктан адвокаттар алардын келишин камсыздоону талап кылышкан. Ага соттук коллегия макул болгон. Бүгүн шаардык соттун коллегиясы райондук соттун чечимин, ал эми жактоочунун апелляциялык арызын канааттандырбастан күчүндө калтырды. Бишкектин көчөлөрүндө энеден туума жылаңачтанып жүргөн жарандын аты жөнү аныкталды. Бишкектин Чаламандын чак түшүндө энеден туума жылаңач болуп жүргөн кишинин видеосу тарап, ал кармалганы кабарланды. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан окуя 18 июнда болгонун билдирди. Анда 18 июнда саат 18:45 чамасында нөөмөт бөлүмүнө көчөдө жылаңач киши жүргөнү тууралуу кабар түшкөн. Чүй жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде патрулдук милиция кызматкерлери барышып, жаранды кармап райондук бөлүмгө алып келишкен. Жорук жасаган жаран 1987 жылы туулган АК экени белгилүү болгон. Андан кийин кармалган жаран наркологиялык борборго жеткирилген дешти мекемеден. Бишкек ысык музыка келбей эле көрүнөт. Элдер чечинип жүрөт. Июлда күйүүчү майдын баасы дагы 4-6% кымбаттаары айтылды. Июль айында Кыргызстанда күйүүчү май дагы 4-6% кымбатташы мүмкүн. Бул туурасында Кыргызстандын Нефтрадейлер союзунан билдиришти. Маалыматта учурда көп товарлардын ичинен муңай затынын наркы улам өсүп жатканы айтылат. Фьючердик баа бүгүнкүгө 1 форелине $75 болгон. Ал эми жыл ичинде 85% кымбаттаган. Суроо талап өсүп жатат. Bank of America берген анализге таянсак, Brent муңайынын 1 баррели 2022 жылы $100 чыгат. Мындай болжолдоо ири Нефтрадейлер жана америкалык банктар айтып жатат. Баанын көтөрүлүшү суроо талаптын көп, ал эми сунуштардын аз болушу менен байланыштырып жатышат деп айтылат маалыматта. Бул тармакта иш алып барып жаткандар Казакстанда да муңай затынын баасы кымбаттап жатканын кабарлашты. Рынокто Павлодар муңайды кайра иштетүүчү заводдо 24 июлдан 16 августка чейинки жасала турган оңдоо иштерин таасирин тийгизген. Эми Манас аэропортунан ПЦР тести күнү-түнү тапшырса болот. Манас эл аралык аэропортунда ПЦР тест тапшырган лаборатория күнү-түнү иштеп баштады. Бул тууралуу аэропорттун басма сөз кызматынан билдирди. COVID-19 анализи ПЦР тест ыкмасы менен кабыл алуучу лабораториясы COVID-19суз саякаттайм тиркемесинин мүчөлүгүнө кирген. Манас эл аралык аэропорту эгер чет өлкөгө учуучу жүргүнчүлөр аэропорттон ПЦР тест тапшырам десе, анда учуудан 4-5 саат мурда келүүлөрү зарыл экенин эскертет. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев чет өлкөдөн 3 күн ичинде ПЦР тест тапшырган гана адамдар киргизилерин билдирген. Дүйнөнүн бир топ мамлекеттери ПЦР тест тапшырбаган жарандарды өлкөгө кирүүгө тыюу салган.